Урматтуу коллегалар, мен сіздерге bir түшүндүрүп коеюн. Мынабул мыйзам өтсө, акимдердин көңүлүнө жаккан адам гана айыл өкмөт болот. Акимдин фильтринен өтпөсө, бул жерде ар бир запрет порождает коррупцию. Бул акимдерге жагыныш керек, акимдердин алдынан өтүш керек. Болду, башка эч ким айыл өкмөт боло албайт. Элден тандоо укугун алып коюп атасыңар. Биз артка кетип атабыз. Бул такыр туура эмес. Госкадровый служба тесттен өткөзүп берет, бүт эмени өткөзүп. Биз көрдүк кече акимдерди кантип өткөзгөнүңүздүр. 700дөн ашык айыл өкмөт акимдер кандидат болушту. Аларды бүт конкурстан өткөзүп, конкурстан өтүп келген комиссияңыздардын составын биз көрдүк. Ал составты ким сиздерге бекитип берди? Ал состав өздөрү ошондой конкурстан өттүбү? Аларды ким өткөздү? Алар ошондой деңгээлде ой жүгүртө алабы? Албетте жок. Ал бир эле кишинин, гос службанын жетекчисинин кишинин тегерегинде пенсияга чыккан эски бүгүнкү заманбап ойлоно албаган адамдар өткөзүп атышат. Эртеге ушундай болот. Артка кетип атабыз. Бул вертикал власттын чыңалышына, элдин шайлоо укугунан ажыратылышына алып келет. Бул такыр туура эмес жолго кетип атабыз. Элди баксаңар, социалдык вопросын чечсеңер, айлыгын чечсеңер, ишин берсеңер, анда жетекчилик кыла бер. Эл өзүнө өзү багып аткандан эл жетекчисин өзү шайласын да. Бул эмне деген көрүнүш? Туура эмес. Мен ойлойм, ал комиссиянын курамына, түзүлө элек комиссиянын курамына шекелтирип эле турганыбыз туура болот го. Кудай бурса, абдан сапаттуу комиссия тандоого аракет кылабыз. Ал эми акимдерди өткөргөн комиссиянын курамы абдан жогорку деңгээлде эксперттер кирген. Бардыгы сиз айтмакчы көп, бир топ арасында бир топ жолу конкурстан дагы, аттестациядан да өтүп жүргөн адамдар бар. Көп жыл мамлекеттик муниципалдык кызмат иштеген адамдар бар. Кандайдыр бизге туура эмес мүмкүн маалымат жетип калган окшойт, Алтынбек Турдубаевич. Президенттин шайлаган, жогорку кеңештин депутатын шайлаган эл өзүнүн жетекчи айыл өкмөтүн шайлай албай калабы? Бул эмне деген? Өздөрүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Biz üstünden mınolар силердин жетекчиңер болот деп айтпашыбыз керек. Андай дей турган болсок, бүт маселесин чечип берели. Илгеркидей кылып, союздай болуп, илгеркидей жумушун чечип берели, социальный вопросын чечип берели, айлыктарын көтөрүп берели, баарын багайлы элди. Анан мына жетекчи болот деп. Азыр эл өзүн өзү багып аткандан кийин элдин жетекчисин өзү шайласын да. Ошол укугун алып коюп атпайсыңарбы? Biz бекитип беребиз, силердин начальниктер ушул болот деп. Элге эмне калтырасыңар? Туура эмес.